Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 10 ноябрда Самарканд шаарында Өзбекстан Республикасы Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен жолугушту. Кыргыз-Венгрия эки тараптуу кызматташтыгынын актуалдуу багыттары, аларды өнүктүрүүнүн келечеги талкууланды. Ошондой эле өлкөлөрдүн лидерлери транспорттук, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык тармактарда өз ара аракеттенүүнүн маселелерин талкуулашты. Садыр Жапаров Виктор Орбан менен жолугушууга кубанычта экенин жана Кыргызстан үчүн боордош өлкө, стратегиялык өнөктөш болгон Венгрия менен кызматташтыкты жогору бааларын белгиледи. Мамлекет башчысы баса белгилегендей, эки өлкөнүн дипломатиялык мамилелери жогорку көрсөткүчкө жетип, ошол эле учурда аларды жаңы деңгээлге чыгарууга олуттуу потенциал бар. Ал ошондой эле Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы экономикалык мамилелердин бекемделгенин белгилеп, Венгрия Кыргыз өнүктүрүү фондунун алкагындагы жалпы суммасы 24 миллион АКШ долларын түзгөн конкреттүү инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу белгиленгенине көңүл бурду. Мындан тышкары Садыр Жапаров венгер тарапка кыргызстандык студенттердин Будапештте билим алуусуна шарт түзүп бергендиги үчүн терең ыраазычылык билдирди. Президент Садыр Жапаров Виктор Орбанды жана Венгриянын президенти Каталин Новакты ыңгайлуу убакта Кыргызстанга сапар менен келип кетүүгө чакырып, бул иш-чаралар эки өлкө ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары да чыңдоого түрткү берет деген ишенимин билдирди. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан өз кезегинде мамлекет башчыларынын бетме-бет жолугушуулары эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө жакшы түрткү берерин баса белгилеп, учурда жогорку деңгээлдеги өз ара сапарлар каралып жатканын эске салды. Ал Кыргызстан менен Венгрия тарыхый тамыры жалпы бир тууган өлкөлөр экенин белгилеп, венгер тарап Кыргызстанга инвестиция салууга кызыктар экенин билдирди. Садыр Жапаров менен Виктор Орбан ошондой эле эки өлкөнүн элдеринин бакубатчылыгы үчүн эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө жигердүү кызматташууну улантууну макулдашышты. Урматтуу Орбан мырза, мен сиз менен дагы бир жолу жолугушуп жатканыма кубанычтамын. Сиз менен жолугушуу дайыма мен кубаныч алып келет. Сиз менен биздин өлкөлөрүбүздүн ортосундагы кызматташтык жогорку деңгээлге жетти. Биз өнөктөш, стратегиялык өнөктөш мамлекеттерге айландык. Бул бизди кубандырат, биз муну жогору баалайбыз. 30 жылдык дипломатиялык мамилелери жогорку деңгээлге жетти. Биз аны андан да жакшы деңгээлге көтөргөнгө бизде мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Экономикалык жактан да кызматташтыгыбыз жогорулап келатат. Бизде мисалы Кыргыз-Венгрия фонду иштеп баштады. Аган ошол 24 миллион долларга заявка түштү бизнес проекттер боюнча. Биздин студенттерге мүмкүнчүлүк түзүп берип, Венгрияда окуп аткан, Будапештте окуп аткан студенттерибиз үчүн дагы терең ыраазычылык билдирип кетем. Сиздин Кыргызстанга кайсыл убакта болбосун келип кетишиңизди чакырамын. Өзүңүзгө ыңгайлуу убакта жана Венгриянын президенти, менин коллегам президент Айымды дагы чакырат элем. Бул визиттерди уюштуруп алсак, бүгүнкү күндөгүдөн дагы жакшы жогорку деңгээлге абдан мындай тереңдешкен мамилени алып келгенге шарт түзүп берет эле. So, Your Excellency, thank you very much. Президент мырза, рахмат, ушундай мүмкүнчүлүк жолугушууга болуп атат бүгүн. Мен да сиздин сөздөрүңөргө кошулат элем, анткени ушундай бетме-бет жолугушуулар болгон визиттерибиз биздин кызматташууга дагы бир жакшы түрткүлөрдү берет. Ошондуктан биз жанагы чакырууну Будапештке келиңиз деп даярдаганга министрибиз мырза менен айтып. Мен дагы президент мырза мындай да айтып кетет элем, биздин бизнесмендерге, биздин коомчулукка, адамдарга, жарандарга биз тараптан кандайдыр бир сигнал сыяктуу берсек, биз ушундай багытта кыймылдап баратабыз, аракеттенип атабыз десек, алар дагы кол берет. Сиз жасап аткан иш-чараларды, сиздин өлкөңүздө болуп аткан жаңы болуп аткан нерселерди да байкап кетип атабыз. Ошолорду көрүп, мен дагы чын жүрөгүмөн айтат элем, экономикалык кызматташууга мындан дагы ары көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Биз азырынча бүт потенциалды колдонбой жатабыз деп ойлойм. But I have to confess it's not easy to accelerate.